Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Ысык-Көл областында Жети Өз районуна караштуу Барскон айылындагы мал доктуру Максат Усупбаева 22 жылдан бери бул кесипти аркалап келет. Облус боюнча ветеринария тармагында эмгектенген жалгыз айым. Жергиликтүү айыл кеңешинин 2 чакырылышындагы депутаты, Кыргыз Республикасынын президентинин сыйлыгынын ээси. Максат Усупбаева 22 жылдан бери мал доктор кесибин аркалап келет. 4 баланын энеси. Бала кезинен кошуна чоң атасынын ветеринарияга тиешелүү китептерин окуп, ага колдонулуучу аспаптарды кармалап жүрүп кесипке болгон кызыгуусу арткан. Туулган күнү 23 февраль Советтик армиянын күнү болгондуктан ысымындагы Максат деп коюшкан. Бул кесипти тандоодо ата-энеси каршы болгонуна карабастан тандаганын кошумчалады. Өзү 7 бир тууган, 2 эркек 5 кыз. Үй бүлөсүндө бардык бир туугандар, спортко жакын адамдар жана спорт чеберлери. Мен 1970 жылы 23 февралда ден Советский армия деп койчу, ал убакта ошол күнү туулуп турмун. Ойногонум жалаң эркектердин оюну болчу. Ат минип, эшек минип чоңойгом. Бала кезимде мен көбүнчөсү чабан болом деп айтчумун. Өзүмдүн кошунам Эшмамбетов Төлөн аба раматылык ошо вет врач эле да. Коён бакчу, коёндорду карачу, анан ар кандай инструменттерин көрүп, хирургический кызыкчумун ушул кесипке, ушу мен да ушундай болсом депчи. Энем айтчу, кыз киши кантип эле ошол мал доктор болсун. Мал доктор деген кыз кишиге жарашпаган профессия. Сен же бухгалтер бол, же болбосо мугалим бол деп. А мен эркек мүнөздүү болгонмун. Ушу мал докторлук кесипти болбой эле тандап алып эле туруп алдым да. Максат эженин башка мал докторлорго караганда артыкчылыгы малга тамчылатып, тамырга куюу ыкмасы менен көп колдонуп келет. Себеби малдын жамбашына укол куюп коюп, качан айыгат деп карап отура бербей, бат сергип туруп кетүү жолун издеп келем деп кошумчалады. Азыркы ооруларга карата сан эттерине куйбай эле көбүнчөсү капельница жагы менен дарылап дем да. Анткени жеңил желпи өтөт, мал бат сергит. Андан тышкары ары бери баскан мал жакшы болот деп коебуз го. Баспай калган негизинде тууту кыйын болуп атат. Медиктер айткандай, плановый кесарево сечениябыз көп болуп атат. Ошо плановый кесарево сеченияны көп кылып атам. Ошо бир күндө кээде 2ден 3дөн болуп кетет, кээде бир жумада бир 7-8 уйду кесарево сечение менен туутурганга туура келип атат. Максат эженин оолу Кыдык Козикеев 6-класстан баштап апасынын жанында жардамдашып жүрүп көптөгөн тажрыйбага ээ болгон. Бала кезинен мал дарылоого кызыгып чоңойгондо Кыргыз улуттук агрардык университетинин ветеринария бөлүмүнө тапшырып, ийгиликтүү аяктаган. Азыркы учурда элет жеринде жумушка орношуп, апасынын кесибин улантууну максат кылууда. Анын айтымында, апасы жумушта кесипкөй адис, ал эми үйдө мээримдүү апа, жароокер жубай экенин кошумчалады. Мал дарылоо кесибин тандоом себеби бул биринчиден апама көмөктөшкөнгө, апамдын профессиясын андан артык жогорулатып кетүүгө, мындай айтканда апамдын билген иштерин, жасаган аракеттерин ошону улантып кетүүгө. Бир гана Барскон элине деле жардам бербестен кошуна айылдарга да барып, малын дарылап, аякка да көмөктөшөбүз. Бул апамдын кесибин улантуу үйдөгүлөрдүн сунушу, өзүмдүн чечимим. Өзүмө да жаккан кесип, үй бүлөмө да жаккан кесип дегендей. Жергиликтүү тургундар арасында Максат эженин да кадыр баркы жогору. Өз ишине так жана тың болгондуктан айыл тургундары күнү түнү дебей чакырып турушат. Барскон айылынын тургуну Махабат Осмоналиева көп жылдар бою мал докторлордун кызматын пайдаланып келет. Анын айтымында, Максат эженин көрсөткөн кызматы эң жогорку деңгээлде жана абдан профессионалдуу деп билдирди. Максаттын элге кылган кызматы мен аябай жакшы деп эсептейм. Ушул ишине аябай берилүү менен иштейт. Малды капельница менен оңдоп кетет экен. Телефон чалдыңбы? Каякта жүрсө дагы момча мүнөттө барып калам дейт. Так жана туура аткарат да ишинчи. Малга ушундай берилүү менен чукайт да. Биздин айылдын мыкты вет врач деп эсептейм. Мен Максатка баа берем. Даярдаган Гүлкайыр Осмоналиева. Саламатта туруңуздар.